Медицина кызматкерлеринин базалык эмгек акысы көтөрүлдү. Бул тууралуу Кактус медиага милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун басма сөз кызматы билдирген. Белгиленген тапшырманын негизинде 1-июндан тарта бардык медициналык кызматкерлердин айлык акысы 40–50% көтөрүлдү. Айдын аягында дарыгерлер базалык айлыктын жогорулашы менен жогорулатылган айлык алышат деп билдиришкен мекемеден. Эске салсак, буга чейин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгерлеринин баштапкы базалык айлыгы 100%га көтөрүлгөнү айтылган. Бирок индикатор көрсөткүчү алынгандыгына байланыштуу дарыгерлер мурдага караганда аз эмгек акы алып калганын айтып, нааразычылыгын билдиришкен. Кыргызстанга 4 заманбап мобилдик медициналык комплекс алып келинди. Мында стоматология, гинекология, флюорография жана окулисттин кызматы көрсөтүлөт. Автопоездер Жалал Абад облустук ооруканасына жана улуттук госпиталга берилди. Муну менен медиктер өлкөнүн түндүк жана түштүк регионунун баарын тейлешет. Алды эртең Баткен областынын калкынын ден соолугун текшергени жөнөп кетет. Техниканы тапшыруу аземине саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Автопоездер эң алдыңкы заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. 4 техниканын жалпы наркы $2 миллион түзөт. Аны Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду ден соолук кербени долбоорунун алкагында гранттык негизде алып берди. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата оор инженердик техника тапшырылды. Алар Азия өнүктүрүү банкынын суу ресурстарынын жаратылыштын өзгөрүшүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун алкагында гранттык негизде алынган. Салтанаттуу иш-чарага өлкө жетекчилиги, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы, ардагерлер, Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары баштаган бир катар эл аралык өнөктөштөр катышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алгачкы жолу көп сандаган оор инженердик техника менен камсыздалды. Бул техника өзгөчө кырдаалдар министрлигинин материалдык техникалык базасын жаңы тепкичке көтөрүүгө, иштин сапатын жакшыртууга чоң салым кошот. Техникалар өлкө аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыктарына таратылып, өзгөчө кырдаалдардын табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алууга колдонулат деп айтылат маалыматта. Мен аягым десе эл ишенеби? Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бүгүн аскер прокуратурасына суракка чакыртылды. Депутат Азаттыкка бул маалыматты растап, сурак кумтөр ишине байланыштуу болушу мүмкүн экенин айтты. Мага кече чакыруу берип кетишти. Анда кайсыл иш боюнча сурай турганы тууралуу маалымдалган эмес. Менимче кумтөр ишине байланыштуу окшойт. Анткени буга чейин бул иш боюнча атайын кызматка сурак бергем. Ал эми өткөн жылдын октябрь окуялары боюнча Ички иштер министрлигине сурак бергем деди ал. Эске салсак, Ырыскелди Момбеков кумтөр ишине байланыштуу бир ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берген эле. Ал кумтөр алтын кенин текшерүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү. Комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин талкуусуна коюлганда депутат өзгөчө пикир менен чыккан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июлда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку бал алган орто мектептер менен лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу учурдагы кырдаалды эске алып, зарыл санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулган. Бардык катышуучулар алдын ала ПЦР тест тапшырышкан. Билим алууга болгон аракетиңерден тайбай, мындан арыда арышыңар кеңейип, кадамыңар илгерилесин. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун. Албетте, мектеп турмушун ата-энесиз, мугалимсиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Бүгүн 1-июлга караган суткада Кыргызстанда дагы 1392 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри билдирди. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 126.395 адамга коронавирус жукту. Акыркы суткада 9 бейтап көз жумду. Алардын 2 Бишкекте, 1 Чүй областында, 2 Баткен областында, 1 Жалал Абад областында. Кыргызстанда жалпы 2009 адам коронавирус аныкталгандан кийин көз жумду.